Кытайдан жүк ташыган айдоочулар Ош Эркештан мунаа жолунда айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алар Эркештан бажы бекетинен Абусахи аттуу Кытай компаниясына таандык гана жүк өтүп жатканын айтышууда. Карантинде жабык турган Эркештан бекети 15 апрелден тартып ишин кайра улантып, бир күндө 10 гана оор жүк ташуучу автоунаанын кирип чыгышына уруксат берилген. Бирок айдоочулардын иши жанданганы менен бир гана Абусахи аттуу компанияга таандык автоунаалардын башкасын өткөрбөй жатканын айтып даттанышты. Бизге мынау мамлекеттен bir 5-10 машина кирип турсун дедиле. Абусахидан 5 машина, частныйлардан 5 машина дедиле. Азыр чындык ушул машиналардын количество саны көбөйүп, бизге частныйларга bir 2 машинага уруксат берип калганы бүт эле Абусахи ээлеп кетти. Айдоочулардын айтымында бүгүнкү күнгө чейин Кытайдан Кыргызстанга 30 оор жүк ташуучу автоунаа кирсе, анын 20-25 Абусахидики. Ошолор гана кирип Кытайдан жүк алып чыгууда дейт айдоочулар. Ал эми башка айдоочулар 10-15 күндөн бери кире албай, ара жолдо жүктөгөн жүктөрүнөн чыгым тартып жатканын айтып, айла таппай турган учуру. Жумуссуз отурган айдоочулар жергиликтүү бийлик бул маселени чечип берсин деген талапты коюшууда. Бизге ошо негизи ошо өкмөт мына азыр талабыбыз ушу Абусахи фирмасы жок кылып берсе, бизге шарт түзүп берсе, ушу бизге бюджетке ушу биздин жеке иштерлер, менчикке көп акчалар бизде түшүрүп. Учурда вирус коркунучунан улам айдоочулар товарларын автоунаадан түшпөй туруп, эки өлкөнүн ортосундагы бейтарап аймактан алмашат. Кытай айдоочулары ал аймакка жүктү гана алып келип, Кыргызстандан барган фураларга кайра кошуп беришет. Мындай макулдашууларга баш ийип иштейбиз деген айдоочулар Абусахи фирмасы күн мурунтан даярдык иштерин жүргүзүп иштеп кеткендигин билдирди. Мисалы бир эле пирсе 10 күн границада жатат грузу менен. Өткөндө бир машина шабдолу менен 10 күн жатты. Шабдолу. Ал бизнесмен Кыргызстандын жараны, кыргыз жарандар товарын ошол жерде жатып, биз ал бизнесменге да жооп бериш өтө кыйын болуп атат. Кээ бир товарлар эрип алып кетип атат. Ошентип биз мындайча айтканда чыгымга да учураган күндөр болуп атат да. Ошого биздин айтарыбыз, кое турган талабыбыз бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин өкүлдөрү тез аранын ичинде Кытай менен сүйлөшүүнү жүргүзүш керек. Абусахини ченемге коюш керек. Же болбосо алар өзүнүн Өзбекстан жүгүн ташысын, биздин груздарга тийишпесин. Айдоочулар бул маселе менен Ош облустук администрациясына барышты, бирок алар облустук бийликтен ушуга чейин жооп албаганын билдирип жатышат. Ал эми жергиликтүү бийлик Кытайга кирген автоунаалар алгоритм менен кирип чыгып жатышкандыгын билдирди. Эгер кайсы бир компаниянын жүгү болсо, өздөрүнүн жүгүн өздөрү гана алып чыгышат. Ичкер тамга бүгүн атайын жумушчу топ жөнөп кеткен. Алар маселени жеринен көрүп келишет дейт. Биздин фирмалар, эгер Кара Суудагы биздин жергиликтүү фирмалар эгерде ушактан жүк заказ кылган болсо, анда биздин мисалы Кара Сууга алып келе турган жүк ташуучу машиналар ал биздики болуш керек да. Ал эки контракты, договор негизинде келет да жүк. Ошон үчүн биз эми иш баштады, биз фирмалар эми ачылбады Кара Суу базары. Мен ойлойм жолго түшүп калыш керек дагы. Сиз бир нерсени көзөмөлгө алышты, ал сүйлөштүк. Транзитке кетпеген жүктө болсо, сөзсүз бизди жергиликтүү жүк ташуучу машиналарга жүктөш керек. Айдоочулар маселени чечип берүү талабы менен бир нече рет жергиликтүү бийликке кайрылган. Тиешелүү тарап тез арада көйгөйдү оң жакка чечип берет деп күтүшүүдө. Кийинки кадамдар маселе кайсыл тарапка чечилет сүйлөшүүлөрдөн кийин гана белгилүү болот. Зиягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.